Ескертпейсің бе? Ескертіп тұрады, штраф салайын уже. Никап жана паранжага мыйзам менен тыюу салынгандыгы боюнча түшүндүрүү иштери уланып жатат. Бүгүн Жалал Абад облусунун Сузак жана Шаардын аймагында рейд иштери уланды. Ага ылайык коомдук жайларда кыз келиндерге никапка тыюу салынгандыгы боюнча айтылып, алгач эскертүү берилүүдө. Мыйзам күчүнө киргендигине 2 айдын жүзү болду. Ага карабастан кыдыруу учурунда талапты сактабагандар четтен табылды. Көпчүлүгү ооруп жатканын шылтоо кылса, экинчиси маалыматы жоктугу менен түшүндүрүштү. Мамлекеттик ишканаларда, коомдук жайларда бетин, жүзүн жашырып жүрүүгө тыюу салынды. Ал берени боюнча жеке адамга 20 000 сом айыппул салынат. Азыр ошол боюнча элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эскертип, коомдук жайда, мамлекеттик ишканаларда бетти жаап жүрүүгө болбойт деп. Андан кийин дагы эле кайталана берсе, анда уже протокол толтуруп айыппул салууга туура келет. Айып салгандан кийин 20 000 өз убагында 1 айдын ичинде төлөбөсө, уже пенясы кетет. Пенясы 20 000 кошулганда 40 000 уже сот аткаруучулар өткөрүп берет, төлөшкө туура келет. Иш-чара улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, облустук милиция тарабынан биргеликте уюштурулду. Тиешелүү кызматкерлер Сузак районунун Атабеков айлы өкмөтүнө да барышты. Алар эл көп топтолгон жайларда мамлекеттик мекемелерге кирип маалымат беришти. Ошондуктан бетти жабуу боюнча азыр түшүндүрүп кетип атабыз. Эртеңден мына 1-майдан баштап уже полный бир штраф сала баштайбыз. Ошондуктан эртеге билбей калдым, укпай калдым деп айтпаңыздар. Тууган уруңуздарга, тааныган билгениңиздерге бар жона жеткирип айтыңыздар. Чтобы эртеге мен билбедим, укпай калдым деген сөз болбош керек. Потому что незнание закона не освобождает от наказания деген сөз бар. Никап япылмасын deyapti, штраф салынады деп. Мыйзамды сактайсыздарбы? Ооба, сактайбыз. Негизи сиздин пикириңиз кандай ушул бетин жапкандарга? Менин пикирим ошо мүмкүн эмес анака боюнча. Бетин ачып жүрүшсө, мана адам көргөндө эм тааныса. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Endi prezidentimiz nimani qabul qilsa, shu to'g'ri deb bilamiz. Hajga umraga borsangiz ham 500 to'shib kirish man qilinadi ekan. Endi shunchalik mamlakatimiz qonunlar chiqargandan keyin biz ham tushunib yurganimiz yaxshi-da. Мыйзам коомдук жайларда жарандардын коопсуздугун жана идентификациясын жогорулатууга багытталган. Никап динибизде дагы парз эмес. Ал эми хиджаб кийүүгө, жүзүңүздү ачып жоолук салууга эч кандай тыюу жок. Бул жерде хиджаб жөнүндө эч кандай сөз болбош керек. Хиджаб деген маселе бул 5 убак намаздын өкүмүндөгү фарз болгон нерсе. Бүгүн хиджаб тууралуу эч ким эч кандай сөз аткан жок. Жалпы аялдарыбыз хиджаб менен өзүнүн ибадатын, тиричилигин, көчөдөгү баскан турганына эч ким каршылык кылбайт. Бул жердеги нерсе никап боюнча кетип атат. Бул никап биздин мазхаб боюнча дагы, биздин үрп-адат, каада, салтыбыз боюнча дагы бул адатка айланган нерсе эмес. Бул сүннөткө дагы, фарзга дагы жатпайт. Бул мустахаб амалдарынан. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул жөнүндө эч кандай талаш тартыш маселе болбош керек. Хиджаб менен толук кандуу ибадатын кыла берсин. Ал эми никап боюнча бүгүн уруксат жок. Ушул эле маселе боюнча кезинде Чубак ажыга дагы суроо берилип, ал өзүнүн жообунда каршылыгын билдирген. Бул маселеге мындайча токтолгон. Паспорт столуга барсаң жүзүңдү ач деп кыйкырды. Ал жерде эркектер көп болчу. Шуга кандай карайсыз? Жүзүңдү ачкының. Ооба, эми жүзүңдү жаап алсаң анда сүрөттү коюп эле көмүр менен карайтып коюш керек болот. Кантип сени бирөө тааныш керек болот. Эби чени менен болуш керек. Ушундай кыйын болсоң күйөөңү жетелеп ал карап турсун, жүзүңдү ачып паспортко түшүп алгының, жүздү жапкан сага парз эмес, ал сүннөт болуп эсептелет. Ошол кара кийген, кара жоолук кийип, анан жүзүн жаап алып эл аралап кеткендерге мен да каршы болот элем. Андай биздин салтыбызда жок. Ошо силерге окшоп капкара кийинип алып элдин баарын үркүтүп атасыңар. Туура, аныңар сүннөт, жакшы. Бирок ошон элибиз түшүнбөстөн жанагы жоолукчан жүрбөгөндөр, көчүк ачык жүргөндөрдүн бардыгы силерди көрүп, чочуп жүрөгү түшүп, динден алыстап кетип атышат. Чөн эле эл катары эле кызыл көйнөк, сары көйнөк, ак көйнөк кие берсең, эмне фарзың бүтпөй калабы? Элдин баарын үркүтүп, бир эле сен мусулман болбасаң, калгандар мусулман болбош керекпи? Акыры жүрүш турушуң, кийимиң, үрп-адат дегенде сен караш керек болот го. Динди бир эле сен түшүнүп, элдин баары түшүнбөй калганбы?
Senden de ilimde 10 yıl sana sayık bere durgan, sen eme senin güyöngün ustazına koş sayık bere durgan şeyhalar jönele giyinip, jakşına kayırıp joluk salın yürüşür. Bir jolu çekten çıkıp kettiңер. Oşun ayt anda kılva degen bolsa bir jol jaman görüp bardığın çekige süre veresiңер. Etiyat bolgula. Eli katarlı jakşına kayır oluttu öňdördi giygile. Kapkara giyinip gözüňördi görsötüp içine kaçtı boyap koyasın. Eldin barın jüregen düşürösün. Anday bolboş gerek. Parda takıp atasın büyüğünde oturanda. Eştigen sana geregi jok bolat. Pasport koyarsan jönlet düş. Жылың аштап койсом не кылат эле? Кудайга шүгүр биздин мамлекеттеги жойлук менен үчүн уруксат берилинген. Боёкчуну атасынын сакалын боёт болуп, бир жол чектен чегип өтө турган болду. Көчөнүн бардыгы ошо беттерин тоскон узун кара кийип алган. Анда эмне кыласың узун кийип көчөгө чыгып отур үйүңдө. Күйөөң баксын сени. Бейлей кетсек түшүндүрүү иштери уланат. Ушундай эле рейд облустун башка райондорунда да өткөрүлүп, жеринде чара көрүлөт. Асель Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы, Жалал-Абад. Onu hazır çekilsin onun için. Administratif kodeksin negizinde ayıplı salınat. Köçede monda salınmaz. Zorunuz olur. Bırak nikatlı salınmaz gerek köçede. Bardınız çeşim alıp koyunuz. Sizge hazır eskertü, anan giyin kizinde olsa protokol tüzü veririz. Yeah.